Пайғамбарлар баяны. Hazreti Zulqarnayn пайғамбар. Аға Аллах Тааланың саламы olsun. Теги Hazreti Zulqarnayn алейхиссалам Hazreti Нух пайғамбардың уулу Ефастың урпақтарынан болған. Анын пайғамбар же оолия болгондугу тууралуу түрдүү баяндар бар. Аты Hazreti Zulqarnayn пайғамбардың өз аты Искендер. Zulqarnayn деген сөз эки кылымдын ээси деген маанини билдирет. Аллах Тааланын жалгыздыгын, улуулугун жеткирүү максатында чыгыш менен батышка жортуул уюштургандыктан Zulqarnayn деген атка конгон. Hazreti Zulqarnaynды Македондук Искендер менен чаташтырбашыбыз керек. Тарыхый инсан катары белгилүү болгон Искендер биздин заманга чейин 3-чү кылымдарда Македонияда дүйнөгө келген. Ал Аристотелден сабак алган. Эр жеткенде Индустанга чейин жортуул жасаган аскер башчы жана өкүмдар болгон. Ал эми Hazreti Zulqarnayn болсо Hazreti Ибрахим алейхиссаламдын доорунда жашап, аны менен чогуу ажыга барып, Алланын досу Hazreti Халилуллахтын батасын алган. Кесиби Hazreti Zulqarnayn алейхиссалам колунан көөрү төгүлгөн уста болгон. Жоокерге кылыч, курал-жарак, соот жасап сатып, маңдай тери менен адал ырыскы таап тиричилик кылган. Колунда жок жакырларга кайрымдуулук иштерин жүргүзгөн. Алланы танган ыймансыз коомдорго жортуулга чыккан. Айтылуу Яжуж-Мажуждун элине каршы чыгып, эки асканын ортосундагы душман өтчү жолго темир ээритип толтуруп, анын үстүнө жез куюп, чоң тосмо курган. Аллах Тааланын буйруктарын жалгыз жаратканга ишенүүнү элге жеткирүүгө жан үрөгөн. Меккелик мушриктер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Асхабу Кахф жана батышка жортуул жасаган Zulqarnayn ким болгон? Рух кандай түзүлүшкө жана маңызга ээ деп сурашкан. Аллах Таала ага жооп катары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Кахф сүрөсүн түшүргөн. Эй Мухаммад, алар сенден Zulqarnayn жөнүндө сурашат. Силерге анын жайын түшүндүрөйүн деп айт. Чындыгында биз Zulqarnaynды жер жүзүндө күчкө ээ кылдык. Ага ар бир иште жеңилдик бердик. Асыл сапаты Hazreti Zulqarnayn алейхиссаламга эч бир инсанда кездешпеген керемет күч тартууланган. Ал батыштан чыгышка карай жүрүш жасап, Саду Zulqarnayn, башкача айтканда Zulqarnaynдын тосмосун курган. Булуттарды жана башка табият күчтөрүн башкаруу мүмкүнчүлүгү берилген. Аллах Таала ага өтө терең илим ыроологон. Анын бирөө ак, экинчиси кара түстөгү эки туусу болгон. Күндүзү жүрүш жасаарда кара түсүн көтөрүп койсо, артын коюу караңгылык каптап, арттан келген куугунчулар жол таппай карайлап калышкан. Ал эми караңгы түндө жолго чыкканда кошуундун алды жагында ак түстүү желек желбиреп, кудум күндүзгүдөй жарык берип, душман кошуунун жеңип алууга ыңгайлуу мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Башка пайгамбарлардай эле акырет күнүнө өтө бекем ишенген. Кол астындагы элине адилеттүү жана боорукер өкүмдар болгон. Айрым падышалардай ырайымсыз, эзүүчү, баскынчыл саясаттан оолак болуп, жамы журтка кайрымдуу жана калыс бийлик жүргүзгөн. Көсөмдүгү, кыраакылыгы менен карамагындагы калкынын сый-урматына арзыган. Өтө берешен, кеңпейил, айкөл болгондуктан башка өкүмдарлардай байлыкка, бийликке азгырылган эмес. Кайрымдуулукту сүйгөн инсан болгон. Жортуулдары Hazreti Zulqarnayn алейхиссалам өзүнүн өкүмдарлыгын күчтөндүргөн соң, дүйнөнүн көптөгөн жерлерине Алланын улуу ысымын жеткирүү үчүн жүрүшкө чыккан. Албетте, максаты караңгыдагы карайлаган элге ыймандуулуктун жаркыраган нурун жеткирүү болгондуктан, кайсы жерге барбасын сый-урматка ээ болгон. Ал эми зордук зомбулук менен бийлик жүргүзгөн падышаларды чөк түшүрүп, баш ийдирген. Ал ааламга адилеттүүлүгү, боорукерлиги менен таанылган. Ушундай жүрүштөрдүн биринде кара жер бүтүп, деңизге туш келип, кызарып чыккан күн деңиздин аркы кыйырына батып баратканын көрөт. Ушинтип деңиз жээгинде жашаган бир элге кезигет. Канчалаган аймактарды кыдырып, канчалаган элди ыйман ырашкерликке бөлөгөн Hazreti Zulqarnayn адатка айлантып алган түркөй жашоосун таштагысы келбегендер менен күрөшүп, жеңишке жетет. Мындай салгылашууларда жеңилүүгө дуушар болгон элден топтоо менен тооба кылып, ыйманга келишкен таухид ишенимин кабыл алышкан. Чындыгында биз Zulqarnaynды жер жүзүндө күчкө ээ кылдык. Ага ар бир иште жеңилдик бердик. Анан ал оболу батышка карай жол тартты. Акыры ал күн баткан чөлкөмгө жеткенде, күндү кара балчыктуу булакка баткан түрдө көрдү.
Анын алдында bir elge кез келди. Биз, ey Зулкарнайн, кааласаң ал элди азаптаарсың, болбосо аларга жакшылык кылаарсың, дедик. Албетте, Hazreti Зулкарнайн Алланын адилеттүүлүгүн орнотуу үчүн адилетсиз жолду тандаган эмес. Бул күрөштөрдө Алланын белгилеп берген жолунан чыкпоонун амалын тапкан. Зулкарнайн аларга айтты: Эми ким зулумдук кылса, албетте аны жазалайбыз. Кийин ал эгесине кайткан соң, ал аны андан да катуу жазага тартат. Ал эми ким ыйман келтирип, жакшы иштерди жасаса, ага изги сыйлык бар. Ошондуктан ишибизди жеңил кылууну айтабыз. Hazreti Зулкарнайн кандай эл болбосун баарын түгөлү ыйманга, туура жолго чакырган. Ага моюн сунгандар чоң азаптан кутулушкан. Ал эми ыйман келтирбегендер жазаларын алышкан. Андан соң ал кайра чыгышка карай жол тартты. Акыры күн чыга турган жерге жеткенде күндүн bir элдин үстүнөн чыкканын көрдү. Ал эл жер бетин бербегендей көп болчу. Ал элге күндүн алдынан парда жасабаган элек. Алардын үйлөрү да, кийимдери да жок болчу. Hazreti Зулкарнайн батышка жасаган жүрүшүндө Атлантика океанына чейин барган. Андан кийин түштүк тарапка карай жөнөгөн. Нечен суу кечип, нечен бел ашып жүрүп, акыры таптакыр бөтөн тилде сүйлөгөн чоочун элге кез келип, алар менен тилмеч аркылуу сүйлөшөт. Андан соң ал дагы жол тартты. Жүрүп олтуруп эки тоонун ортосуна жетип келгенде, ал тоолордун артында бир да сөздү түшүнбөй турган коомду учуратты. Бул эл Hazreti Зулкарнайнга Яжуж жана Мажуж аттуу макулуктар элдин тынчтыгын бузуп жатканын даттанып, алардан коргонуу үчүн кабаттуу тосмо куруп берүүнү өтүнүшкөн. Элдин өтүнүчү аткарылып, Зулкарнайн тосмосу курулган. Алар: "Эй Зулкарнайн, шек күмөнсүз ушул тоолордун артындагы Яжуж жана Мажуж уруулары жер жүзүндө бузукулук кылуучулар. Биз сага бир өлчөмдө акы төлөсөк, биз менен алардын ортосуна бир тосмо куруп бересиңби?" дешти. Ал айтты: "Мага берген жараткан эгемдин бийлиги силер бере турган байлыктан артык. Демек, силер мага байлык менен эмес, күчтөн көмөк кылгыла. Алар менен силердин ортоңорго бир дубал курайын. Мага темир кесиндилерин алып келгиле", деди. Эки тоонун ортосу теңелген кезде "Көрүктөгүлө", деди. Ал кызыган маалда "Мага эриген жез алып келгиле, үстүнө куяйын", деди. Ал эми ал тосмонун үстүнө чыгууга да, аны тешип өтүүгө да алардын кудуреттери жетпейт, деди. Бул жараткан эгем тарабынан болгон мээрим. Эми качан жараткан Аллах Яжуж жана Мажуж чыгат деп убада кылган кез келгенде, кыямат кирип келген убакта өзү ал тосмону тептегиз кылып коет. Алланын убадасы чындык, деди. Зулкарнайндын чебин улуу Кытай сепили деп түшүнбөшүбүз керек. Экөөсү эки башка чеп экендиги анык. Ал чептин кайда жайгашканы боюнча ушул күнгө чейин талаш тартыштар жүрүп келет. Кыяматтын белгилеринин арасында ушул чептин урашы да айтылган. Демек кыямат кайым болорго жакын Зулкарнайндын чеби урап, Яжуж менен Мажуж коому жер жүзүнө жайылып, бузукулук менен зыянкештик кыла баштайт. Алар ушунчалык көп болгондуктан ааламдагы адамдар менен жиндер алардын 1/10 араң тең келет. Башкача айтканда, дүйнөнүн 9/10 ошолор түзүп калат. Бул чептин жыгылышы жана биз сөз кылып жаткан коомдордун жер жүзүнө жайылышы Куран-ы Керимде мындайча айтылат. Акырында Яжуж жана Мажуж чеби ачылып, алар ар бир төбөдөн чабуул коюп каптап кирген кезде чыныгы убада кылынган кыямат жакындаган болот. Капырлардын көздөрү катып, "Эх, аттиң, биз мындайдан таптакыр кабарсыз элек. Жок, биз өз жаныбызга жабыр кылуучу болдук", дешет. Яжуж жана Мажуж. Риваяттерге караганда Яжуж менен Мажуж дегендер экөө тең тажаал эл. Беттери жалпак, көздөрү жүлжүгүй, кодо бойлуу, кулактары шалпайган, көп сандагы эл болот. Кыямат жакындап калганда жер жүзүн кара чымындай каптап, тездик менен көбөйүшөт. Адам ата менен обо энеден тараган миллиарддаган инсандар 100 миңдеген жылдар бою акырындык менен көбөйгөн болсо, булардын төрөлүшү да, торолушу да, жайылышы да бат болот. Бирок булардын азыркы турган жери дареги Аллах Таалага гана белгилүү. Учуру келгенде Зулкарнайн чеби урап, тажаал коом ааламды каптайт.
канчалык каптаганы менен ыйык Мекке, Мадина жана Кудус аймагына кире алышпайт. Ушул ыйык саналган 3 аймактан башка бардык жерди мойсоп кайсап өтүшөт. Кирген жерге колуна урунган нерсени жеп курутуп, ойронун чыгарып илгерилей беришет. Чегиртке сыңары чөйрөгө оор залака алып келет. Акырында ааламды чапкысы келген аламат коомду Аллах Таала өзү талкалап жок кылат. Дүйнөдөн кайтышы. Hazreti Zulkarnayn aleyhissalam Alloh Taalaның жардамы менен батыш, чыгыш жана түндүктөгү бардык өлкөлөрдү кыдырып, Аллах Тааланын буйругун жана тыюуларын жайуу вазифасын аткаргандан кийин жоокерлерине уруксат берет. Өзү болсо Мадина менен Шамдын ортосундагы Думатул Жандал деген жерде элине бөлүнүп калып, ошол жерде ибадат менен алектенет. Туугандарына: "Мен көз жумгандан кийин шартка карап жууп кепинде келе. Анан табупка салып, колдорумду табуттан сыртка чыгарып койгула" деп керез айтат. Ал көз жумгандан кийин айткандары так аткарылат. Өлөрүндө элине кайрылып, "Кошуунум менен батышка жана чыгышка жүрүш жасадым. Кол астындагылар айтканымдан чыкпады. Дүйнөнү түрө кыдырдым. Мал мүлккө ээ болдум. Бирок бул дүйнөдөгү мал мүлкүбүз аркы дүйнөгө биз менен чогуу кетпейт. Өзүңөргө белгилүү болгондой, мазарга колубуз бош кетет. Дүйнө, мал мүлкү бул дүйнөдө калат. Ошондуктан силер акыретте пайда келтире турган жумуштарды аткаргыла" дейт. Hazreti Zulkarnayn ак жуумал, орто бойлуу жана жакшы мүнөз ээси болгон. Аллах Таалага абдан катуу ишенгендиктен элине сыпайы, кеңпейил жана адилеттүү мамиле жасаган. Дин үчүн күрөшүүдө курал-жарагы бекем жана кайраттуу болгон. Дүйнөгө, мал мүлккө көз артпай, өз эмгеги, пешене тери менен жашап өткөн. Пайгамбарлар баяны. Эгерде видео жаккан болсо, башкалар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар.